студенттер ар кандай тармактарда стартаптарды түзүүгө жана алдыга жылдыруучу идеяларды иш жүзүндө колдонууга мүмкүнчүлүк алышат. Университеттин стартап борборуна тиешелүү катышуучуларды, студенттерди, анын ичинен жетекчи мугалимдерин да таап биз команданы түзгөнбүз. Андан кийин биринчи маселебиз ошол болчу, команда түзүлдү. Андан кийин ошол командабыз бардыгы чогулуп, ар кандай тренинг семинарлардан өтүштү. Ошол стартап борборундагы командасы проекттерди чыгарууга негизинен даяр болуп калышты. Азыркы учурда 9 стартап, 9 бизнес проект бар да бизде. Ошолордун баары тең баягы иш үстүндө. Эми булар бизнес инкубатордон даярдалып, баягы жумуртка басылгандай болуп, ушул биздин аталган 9 проект баягы азыр ушул учурда ушул бизнес инкубатордо басылып жатат. Өнүгүп атат да, өнүгүү процесси жүрүп атат. Алар бизнес инкубатордон качан гана алар стартап проект болуп чыгат. Алар өздөрү акча табууга жөндөмдүү болуп калганда ушул бизнес инкубатордон чыгып кетишет дагы, өздөрү акча табуу жолдорун өтөт. Мы очень рады, что сегодняшний день настал. Открытие стартап-центров – это очень важно для не только университета, но и для наших студентов, потому что они не только теоретически, но и практически могут проявить свои профессиональные навыки. Биз Ишеналы Арабай атындагы гуманитардык билимдер факультетинин бүгүнкү стартаптын ачылышына студенттердин даярдаган долбоорун презентациялаганга келип отурабыз. Бул долбоордун максаты баягы атын эне тил долбоору деп койдук, орусча родной язык деп койдук. Максаты эмнеде? Бүгүнкү күндө баарыбыз билебиз, жаш балдарыбыз ушул телевизордон болобу же интернет каналдардан болобу ар кандай контенттерди көрүп талим тарбия алып жатышат да. Анан көбүн эсе жаш балдарыбыз орус тилде жана англис тилинде да тилдери чыгып атат, бирок тилекке каршы кыргыз тилибиз өркүндөбөй эле кайра артка кетип жатканын баардык эл билет. Ошондуктан биздин студенттер ушул орус тилдүү талим тарбиясы, баягы совет доорундагы мультфильмдердин талим тарбиясы абдан терең каралган, тартылган мультфильмдер экен. Ошолорду кыргыз тилдүүгө котортуп, анан биздин ошол интернет аймагындагы жаңы Telegram каналында болобу, YouTube каналында болобу, же Instagram баракчасында болобу, мындай контенттерди, кыргыз тилдүү контенттерди жаратуу максатын коюп жатабыз. Бул жакка стартап борборунда биз стартап идеябызды алып келдик. Биздин стартап идеябыз финансылык аутсорсинг. Стартап борбору ачылганга аябай кубанычтамын. Себеби биз башка студенттер менен өзүбүздүн ой пикирибизди алмашабыз и өзүбүзгө тажрыйба арттырабыз.